Мекенештер видео башталганда кичинекей силерге кылыктандыруу, кимде ким такси кармагында Москва шаарында иштесе, ушул астында таксопаркка каралыңыздар. Таксопарктын проценти эсте турдоодо кырмыш иштесеңиздер 450 рубль алат. Ал эми парковый самолет иштесеңиздер 1,5% калат. Бууттан акча албайт. Анан дагы айта кетчү маселе, кисарт боюнча, аттестация боюнча ушул стикердеги номерлерди кайрылыңыздар, силерге жардам берет. Ошол келиңиздер, чогуу иштейбиз. Ассаламу алейкум мекендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москвадагы эң көйгөй болуп аткан документация тууралуу болмокчу. Анткени биз буга чейин элдерге документация боюнча чыгарып келгенбиз. Анан ушул видеодо толугураак маалыматты бере эледик. Бул маалыматты мен өзүм жакшы түшүндүрө албайм. Атайын Келдибек буга чейин көргөнсүздөр, видеого чыгып, ушу документация боюнча элдерге түшүнүп берген болчу. Ошон үчүн дагы чакырдым. Мага көбөлөр жазып атат, рейстерге түшүп калдым, минтип калдым, эмне кылсам чыгам депчи. Ошону азыр Келдибек баарын айтып берет, Салам алейкум. Кандай жакшысыңбы? Жакшы да. Сактан жакшыбы? Жакшы. Кеша, мен биринчи суроом мындай да. Өткөндө таанышым Кыргызстанга чыгып келип, кайра рейстерге түшүп калды. Өткөн айтып атканбы? Өткөн айттым го сага. Негизи Москвада көбөлөр жүргөн да. Кайра келип түшүп калды. Ошондой кылбаш үчүн, түшпөш үчүн эмне кылыш керек? Ассаламу алейкум Кубанын подписчиктери, көрүүчүлөрү. Анын ситуациясы өткөндө сага айтпадымбы? Анын ситуациясы өзү билген эмес ал. Ал мындай оңой эле нерсе да. Ал, по-моему, январда келди, эң биринчисинде. Келип 3 ай жүрдү. Анан 3 ай жүрдүп, ал очередь таба албай, по-моему, жетишпей калып, границага кетип калды кайра. Кайра, то есть кайра Кыргызстанга кетип калды. Анан мен өткөндө эсептеп бербедим берем. Ал биринчи келгенинде 79 күндү ушундай жүргөн. Келип туруп 79 күн жүргөн дагы кайра Кыргызстанга кетип калган. Кыргызстанга барып туруп кайра келгенден кийин дагы печать бастыргыч жакта 10-11 күн өтүп кеткен. Ошондо бул 90 күн болуп атат. Россиянын территориясында 90 күн жүрдү. А закон боюнча өзү 90 күн гана берилет бир жылда мигрантка. Хоть сен 10 жолу чыгып келесиңби? Кыргызстандан бир келдиң, бир ай жүрдүң, кайра кеттиң. Кеткен күндөн баштап ошо күнүң токтойт. Мисалы да, бир ай жүрдүң да, кеттиң. Ошо менен кайра келдиң. Кайра келген күнүң кайра эсептелине берет. Бир айдан баштап кайра уже бир ай 10 күн, бир ай 20 күн болуп уланып кете берет да. Ошондо аныкы 90 күнүн просрочка кеткен. Анан дагы жана миграционканын срогу 3 ай бар деп жүрө берген. Анан автоматом кирип кеткен рейстергечи. Ошондо Кыргызстанга келгенден кийин 3 айым убакыт бар деп жүрө бербей, колдон келишинче батыраак койдуруш керек экен да. Өзү мындай да. Өзү санаш керек да, күнүнчө эсептеп туруш керек. Бул эми оңой эле нерсе да. Просто математиканы надо включить. Мындай санап эле коюш керек да. Бул эми реестрге түшүп калгандын бир эле себеби жок да. Но основной себеби ушул. Эң основной себеби. Берки там көбүрөөк акча которуп коюп түшүп калган случайлар бар, например. Штраф төлөбөй жүрүп түшүп калган случайлар бар. Эми алар редкий да. Но в основном ушул закон бар да, Россияда бул былтыр эле чыккан, былтыр мурда көп эле мурун чыккан, анан былтыр өзгөрүү кирген да. 9 ай 90 күн дегенчи. 365 күнгө 90 күн деген закон да. Точно ошондо бир жылда бир мигрантка 90 күн гана берилет. Это получается 3 ай. Ал көбү эмеден адашат да, ошол күнүнө мисалы допустим январда келди дей бер. Бир мигрант Москвага иштегеничи. Январда келди дей бер. Прям январдын биринен эсептеп кое берели, таксам болуш үчүнчү. Январдын биринен келгенден кийин анда миграционкасында 3 айга берилет го. Ошол 3 ай сроктун ичинде ал печать бастыртып, Сахаровага барып, жумушка туруп бүт даярдалыш керек. 3 айдын ичинде.
бирок канчалык эрте бастырса ошончолук жакшы болот да. То есть мисалы келгенине 1 ай болгондо эле печать бастыртып калса, анда ар жакта 1 ай болгондо эле бастырып атканда ар жакта 2 ай бар да дагы. Ошол 2 ай ага в течение 1 жыл өзүнө запас болуп кала берет да. Түшүндүңбү? Ортодон эми бир форс-мажор болуппу или там бир тояш болуппу Кыргызстанга барып келиш керек болсо, кетет, кайра келгенден кийин анда 2 ай бар. Анткени ал 2026-нын эсебинен 1 айдын ичинде эле печать бастырып, нар жакта 60 күн запасы калган да. Түшүндүңбү? Түшүнүп атасыңбы? Жана түшүнүп атам. Запасы калган. Эми карай бер. Ошондо бул кайра Кыргызстанга кетип калса, бир 3 ай 4 ай жүрүп элечи, кайра келгенден 60 күн убактысы бар да бат 2026-нын эсебиненчи. 1 ай мурда коротуп туруп печать бастырган, ошо печать басылган күндөн баштап күнү токтойт. Ошондо запасы калып атпайбы? А биздикилер кандай кылат? Ошол 3 ай жүргөнчө до конца жүрөт да. Бир 3-4 күн калганда жүгүрүп баштайт. Даже если сен 3 ай болоюн деп калганда бастырган күндө деле сен уже запасың жок. Нар жакта может бир 5-6 күнүң калды. Кийин ошо 2026-жылдын ичинде Кыргызстанга барып туруп кайра келип калсаң, реестрге түшүп каласың. Көбү мындай ойлойт да. Да бир случайсын айтып берейин. Печать бастыргандан кийин Кыргызстанга кайра барып келе бересиң деп ойлойт да. Вопрос, печатьты сен кайсы убакытта бастырдың? 90 күнүң түгөн электе бастырдыңбы же ровно 90 күндө бастырдыңбы? Же 1 айда бастырдыңбы? Нар жакта запасың барбы? Кайра барып келгенден кийин печать бастырганга убактың барбы деген вопрос да. Мен бул суроону, бул эмени көп адамга айтып берчү. Билбейм, же түшүнгүсү келбейби, же мен түшүндүрө албаймбы? Айтор оңой менен түшүндүрө албайм да. Жөн бул жөнүндө эми элдер деле түшүнсө керек азырчы. Мындай суроо да мендечи. Азыр элдер печатьты койдура албай атат да. Эми печать койдура албаган себеби азыр айтып кеттим Ошол го. нерсе да алды да. Ошондой нерсе. Анан эмне кылыш керек ошондо? Эмне кылыш керек? Анан дагы бир мындай заблужденияда бул жанагы көбү ойлойт. Границага барып келсем тазаланып калам деп ойлойт да. Мисалы реестрге түшүп калды дейби адам. Анан ал границага барып келиш керек деп ойлойт. Айтат көбү, совет берет. Анан ал границага кетет. Барат, келет. Ооба туура реестрден чыгат. Бирок кайра түшүп калат автоматом. Обратно. Даже если сен акчага болсо деле через тааныш аркылуу келип печать бастырып алсаң деле реестрге түшөсүң, печатың уже жараксыз болуп. Да? Көбү ушундан адашып атат да. Анан ошондой болуп калган элдерге эмне кылыш керек? Эмне деген варианттар бар, айтып ошону. Реестрге түшүп калбаш үчүнбү же реестрге түшүп калган адамдыкыбы? Эми түшүп калса деле, түшпөгөндө деле бул вариант жок болот да. Жанагы күндөрүн өткөрүйгөн. Түшүнүп кал, реестрге уже түшүп калган адам, анда эки эле вариант бар. Биринчи варианты Кыргызстанга кетиш керек, только 2027 келесиң. Түшүндүңбү? Өткөндө менде бир случай болду, бир таанышым 40 000 сом төлөп, официально чек менен мисалы жанагындай МВДга кирип 40 000 сом төлөп, бар, андай случайлар бар. Ошол биринчи вариантты айтпадымбы? Кыргызстанга кетиш керек, только 2027 келет. Жаңы жылдан кийин. Это в хорошем случае, даже если кээ бирөөнө чыккан күнүнөн баштап 9 айдан кийин келесиң деген дагы кептер бар. Экинчи варианты ошол сен айткандай МВД. Чисто МВД аркылуу да. Через бирөө эмес, акча берип реестрге. Чисто МВД аркылуу барып өзүң жанагындай реестрден чыгартып, если основания болсо, ошону сага административный штрафка өзгөртүп берет. Ушул жерде мекендештерге түшүнүп кетели. Эч кандай эч ким посредник болуп реестрден чыгарып бере албайт туурабы? Акча бербегиле. Түшүнөсүң? Эми мындай да. Бир 100%тен бир 90% чыгара албайт. Даже если чыгарса дагы, ал кайра түшүп калат. Мисалы, мындай да, бизде эми көп азыр реестрден чыгарып берем, печать бастырып берем деген рекламалар көп го.
ошолордун көбү чыгара албайт. Чыгарган күндө деле кайра эле түшүп калат ал реестрге автоматом да. Мисалы ал акчага чыгарттырды, ооба туура чыкты дей бер. Бирок кайра бир жума болобу, бир ай болобу түшүп калат да кайрачы. Тиги ошондон алданып калат да. Анан кээ бирөө эле мындай өтө бир күчтүү тааныш болуп эле мындай прям укмуш болуп кетип эле чыгарып болбосо андай это гарантия вообще жок да. Өзүң чуркап чыгартса, если основание болсо чыгартсаң или жанагындай штрафка өзгөртүрүп документин туураласаң болот. Но анын дагы жаман жагы бар да. Если андай случайлерден көбү баргандан кийин ошол жактан кармап туруп депорт кылып жиберип атышат да. Печатты койдурдуң, сенде трудовой договор бар. Ана мисал болот боюнча мени таксистер көрөт да. Ошол таксисттер трудовой договор негизинде таксопартта иштешет. Ошол договор менен печат барып печат койдурат. Печатты койдургандан кийин алар ошол паркта иштебей коюп атат дагы. Анан тиги көрөт да эмечи, анан уволить салат да. Базаны алып салат. Трудовой договорду. Эме болду да? Кош айтып бүтөйүн. Договорду алып салат. Анан баягы көөлдөр мен печатты койдурам, болду, мага эч нерсе кереги жок деп коюп да. Түшүнүп. Ошол негиз болбойт да. Постоянно трудовой договор базада туруш керек да, туурабы? Азыр именно ошол көп нерсе сен туура суроо бердиң да. Көп нерсе трудовой договорго келип такалат. Эң көп суроо башында айтам деп унутуп калыптырмын, ошо трудовой договорго келип такалат да. Мисалы мен азыр ошого эле сага живой мисал. Мен күйөө балам данный время ошол азыр сотко бергенбиз да, обжалованиечи. Азыр сот процессинде иши. Именно ошол трудовой договор боюнча. Ал мындай, жана печать бастырып аткан убакта сен жумушка кирдиң или там липый договор алдың, или сен айтканда ушу таксопарктан алдың договор иштейм деп. Сен айткандай көп ойлойт да, печать бастырып алгандан кийин кайра ал жактан чыгып кетип калам депчи. Чынбы? Ушунтип ойлойт да. Негизи мисалы трудовой договор базага киргенден кийин печать бастырылгандан кийин все официально, все четко, все законно да. Но если ошол трудовой договоруң базадан чыгып кетсе, печатың реестрге түшүп калбаш үчүн ошол договоруң базадан чыккан күндөн ровно 2 жума, 14 күндүн ичинде кайра сенде трудовой договор болуш керек. Мисалы сен бир официальный жумушта иштейсиң деп кой, красно-белыйда, например, да. Сен ал жерден уволим болдуң, бирок сен ошол жактын договору менен печать бастыргансың да. Уволим болгондон кийин 14 күнгө чейин эчтеке болбойт сенде. Сен кайра жумушка кирип официально туруп алгангачы. Эми 14 күн закон боюнча ушундай да. Реестрге түшүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кайра жумушка кирет да, башка жумушкачы. Башка жумушка киргенден кийин договоруң как ишти кайра базада туруп калыш керек. Не имеет значения. Мисалы көп бирөө да ойлойт экен, ошол трудовой договор менен печать бастыргам, значит печатым да ошо жарабай калат депчи. Нет, андай эмес да. Адамдын атына 2-3 договор болсо деле боло берет, ал разница вообще жок. Эч кандай разницасы жок. Лишь бы 2 жумушта иштеп боло береби? Лишь бы сенин атыңда базага салганда какой-то бир любой договор болуш керек да, сенин атыңа налог төлөнүп аткан болуш керек да. Разница жок кайсы жумуш экени. Лишь бы договор болуш керек да. Биздики бул эми көбүнчө ушул таксисттерге тиешелүү да. Ошо эшегин сууда өткөртүрүлгөн болду, башка кереги жок деп коет. Ал бирок баягы аякы последствиясын билбей атат да. Ошо да. Үйрөнүп жашасын ойлоп эле, ар жагын ойлоп эле. Последствиясын реестрге түшкөндө билет да. Ошо да, ошондо. Ага чейин жүрө берет. Эми реестрге ар кандай түшүп калат. Кээ бирөө сразу эле 1-2 жумада түшүп калат, кээ бирөө 1 айда түшүп калат, кээ бирөө 2 айда түшүп калат. Ал уже убакытта уже поздно кийин кайра оңдош. Кийин сен уже вряд ли да аны реестрден чыгарып кайра оңдой албайсың да. Анткени ты уже нарушил да закондучу. Даже сен ошол себеби менен выдворение кылып салганга дагы позволяет да закон. Ошондой. Дагы кандай түшүнүктөр бересиң Газелине, өтүнүштөргө? Түшүнүктөрдү жаңы келе тургандарга да айткам, мисалы документ таза, жаңы келейин деп аткандар или
келип алгандар жаңы бар да. Биздикилер мисалы көбүнчө немелер эмеден адашып болот да, келгенде эле баягы эшекке кыйшак отуруп болот да, эргечи башталганда эле башталганда эле кыйшак отуруп болот да, анан кулап калат тез элечи. Ошо келген күндөн эле эрге мындай четко отуруш керек да. Ал четко отурган кандай? Келген күндөн баштап эле эч нерсени күтпөш керек, уже башташ керек. Келдиң, сразу жөнө Сахарова. 3 айым бар, 90 күнүм бар. Жок, аны күтпөш керек вообще. Ал өзүңө плюс кийин сенде запас бар, вдруг Кыргызстанга чыгып кетсең күндөрүңдү алып кат. Келген күндөн эле биринчи күндөн баштап эле Сахарованы башташ керек. Эми Сахаровага чейин ИНН, СНИЛС, госуслуги, сим-карта, биометрика, Сахарова бүт одновременно бүтүрө берсе болот. Бүт документтеринчи. Анан Сахарова аяка бир 10 күн убакыт кетти дей бер. Анан ал бүткөндөн сразу официальный жумушка кириш керек. Ошентип баш аягы бир ай убактың кетет. Бир айга чейин Аминага турбай эле койсо болот. Негизи биздикилер келген күндөн эле баштайт паниканы. Кокуй Аминага туруш керек депчи. Негизи бир ай турбай койсо эч нерсе болбойт. Ал закон позволяет. Документиң даяр болгондон кийин шашпай тура бересиң да. Эч анын немеси жок, зарылчылыгычы. Бирок бир айдан кечиктирбей туруш керек. Бирок келген күндөн баштап Сахаровасын алгандан кийин эле тура берсе болот да, түшүндүңбү? 10 күн болобу. Ошентип эле заявление салгандан кийин уже госуслуга ачып уже телефонда азыр ар бир мигрантта госуслуги болуш керек да. Уже очередь караш керек. Мисалы кайсы райондо жашайсың? Очередь жок болот. Очередь жок болсо эле, очередь жок болуп атат деп жүрө бербей, бир күн өзүң мындай для интерес ошол райондун ОВМ, МВДсине барып, карап, ошол жака барса по-любому аякта кыргыздар бар. Очередь күтүп турганчы, ошолордон сураш керек. Живой очередь бар экенби? Анткени көп жерде живой очередь. Мисалы биздикин пример кылсак, бизде и живой очередь дагы бар, и электронный очередь да. Живой очередь дагы кабыл алат да, алар отдельно турат. Жанагы электронный очередьтер биринчи кабыл алынат. И араларынан тигилер да кыпчыйт да. Түшүндүңбү? Ошентип аракет кылыш керек да. Анан биздикилер акча мындай оңой бүткөнгө любой нерсени эле биздикилер эмеге түртө берет да. Акча менен бүтүрүп алам депчи. Анан ошентип эле келген күндөн алданат. Печать миграционканын аркасында сүрөт турса эле, бул печать деп ойлойт да. Анын да базасы бар дегендей. Ал кандай жол менен коюлган? Ал жагы өзүнчө суроо да. Ошол келген күндөн эле ошону абайлап, өзү желательно өзү бүтүрүш керек да, бүт барынчы. Анан акча менен бүтүрүп алдым. Акча менен бүтүрүш керек. Ооба, эми ал жагы да бар, эми ал крайний случай да, мисалычы. И то ал мындай уверенный өзүң кошо барып, МВДга мындай сопровождение болуп, эми айла жоктун иши да, мисалычы, очередь таппай калдың. Бирок 3 айдан строго өткөрбөш керек да. Канчалык тез болсо ошончолук жакшы болот да. Мисалы, дагы бир примерди айтып берейин. Мен өзүмдү пример кылып берейин. Менин азыркы документимчи. Мисалы, мен былтыр келгем апрелде. Мына меникине 1 жыл болду. Ашты да, 1 жылданчы. Границага чыга элек, Кыргызстанга бара электим да. Мисалы, менде печать бар. Былтыр келгем да. Быйылкы 2026 эсебине мен Кыргызстанга чыгып кете электим да. Мен ар бир жылда ар бир мигрантка 90 күн берилет деп жана башында айтып кеттим го. Ошол 90 күнүмдү мен корото электим. Түшүндүңбү? Законно жүрөм. Мен печатьым бар. Бүт бары четко. 90 күнүм бар. Мен эртең Кыргызстанга кетсем, мисалы, майдын аягы июнда кеттим деп кой. Июнга кетип туруп, кайра келсем менде 90 күн бар да. Быйылкы жылдын эсебинен. Түшүндүңбү? Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мисалы, жанагы эле границага Кыргызстанга барып келсем деле реестрге түшүп калдым деп атпайбы? Ошону дагы бир айтып коеюн. Мисалы, бул жерде жүрөт, Кыргызстандан келген деп кой, 3 ай мурун или 6 ай мурун келген, мисалы. Келип, мисалы, печать койдурду, бирок реестрге түшүп калды. Түшүндүңбү? Реестрге түшүп калды. Алдын Кыргызстанга чыкты. Азыр мондай түшүнүк пайда болупту, мен көбүнөн угатам. Кыргызстанга барып 3 ай жүрүп келсе,
тазаланып калат имиш да. Бүт баары унутулуп, бүт менен кайра с чистого листа баштайм депчи. Негизи андай эмес да. Мисалы ал жана Кыргызстандан келгенден печать койдурду, 3 ай жүрдү. 3 ай жүрө элекке чейин эле печать койдуруп алды. Ал печать базада жок деп кое берди на самом деле. Ал жүрө берди. Арадан 2-3 ай өттү, реестерге түштү мисалы бир күнүчү. Анан ал билбейт да эмнеге түшкөнүнчү. А любой печать бастыргандан база болот. МВДнын базасына катталасың да. Мончанчы срокто басылган и мончанчы числого чейин дегенчи. Ал ойлойт, границага барып келейин, кайра келип туруптум депчи. Границага чыкты. Ал жанагы 90 күнүн коротуп койгон уже. Өзү билбейт корогонун. Анткени эмеси базада жок, жүрө берген границага чыкты. Кайра келди, реестерден чыкты. Анан кайра эле печать бастырайын десе кайра түшүп калды. Азыр МВДнын өзүнөн ошо печать койдурганы барып, ошол жерден выдворение алып аткандар көп. Постановление берип, 7000, 5000 штраф салып туруп, монча күндүн ичинде чыгып кетип, и хуже болуп атканда жана Сахаровго алып кетип коюп атышат да. Ошо менин байкашымча мекендештер азайып баратат, байкап атасыңар да? Азайып кетти. Азайып баратат. Проверка көп болуп атат. Монту двордо турсаң эле кээ бирөлөр текшерип атат документтерди. Документтериңер начар болсо үйдөн колдон келсе үйдөн чыгып эле койгула деген демекчимин да, туурабы? Вообще үйдөн чыкпай койгондо деле бул эме эмес да. Ал убактылуу да. Если иштемеген адам эми документ жок, турмуш болуп атса эми чыктырып алышат бул кетиш керек Кыргызстанга. Кетиш керек да. Кетиш керек. Анан баары тазалангандан 2027 келиш керек. А если түшүп калсаңар бери дегенде 20 000 О, границадагылар. бересиңер. Мен границага аттагандарды түшүнөм эми, алардын жумушу да. Ошолорду көп заблуждение кылып коет да, рекламалуу өзүң границага чыккандар көрүп атасың, мынтип коет да. Границага барып келди, нормально, все, реестерден чыкты депчи. Мына элди мындай ошого үгүттөө эми алар акча таап атат, жол киресин алыпчы, бирок на самом деле границага барып келсе деле ал кайра эле түшүп калат экенин түшүнбөй атат да. Мисалы мен эмени көрөм. Инстаграмдан көрүп калам. Мындай эл ишене турган диаспорада ошол өзү реклама кылат да, кирди чыктынычы. Мен постоянно алдына комментарий жазып коем да. Зачем диаспора өзүңөр реклама кылып атасыңарчы? Бул деген эми иштебеген нерсе да. Реклама үчүн түшүнүп атам, ал акча алышы мүмкүн, там өзүнүн кызыкчылыгы да. На самом деле эми эл ошол диаспораны көрүп, бизге караганда ошону көрүп ишенет да айткандарыначы. Вообще границаны эле реклама кылып берет да. Мен ошол кубаныч деген диаспора ошо. Жолсам айтпакмын менчи, эркекчечи. Ушкантип болсун депчи. Сен элди заблуждение кылып атпайсыңбы депчи. Ошолор деле бир мындай так информация бербейт да. Ошол мекендештер кимдир бирөө үчүн бир пайдалуу маалымат болдуго деп ойлойм. Если сурооңор болсо, ушул видеонун астына комментарий жазып койгула, жооп беребиз, ай бирөөсүн окуйбуз. Жооп берип турабыз да? Ооба, мен постоянно жооп берем. Жооп берип турабыз. Ошол мекендештер сак болуңуздар, аман болуңуздар, көрүшкөнчө. Видеого лайктанып коюңуздар. Мен негизи баягы видео чыган сайынчы подписаться деген айтып кеткенмин да, отлично. Ошо мени басып койгулачы. Катталып койгула. Атаң айтып кеткенмин, эч ким катталбай кеткен, көрүп коет экенмин элечи. Алып айтканда. Катталып койгула, лайк коюп койгула. Негизи мындай элге пайдалуу эмени көп чарабыздар биз негизичи баягы жана биздин эмебизди да алып коюңуздар, убакыт коротобуз, отурабыз. Ошол, аман болула. Жакшы тургула, документтерге сак болула.